Нарыным алтын бешигим деп аталган бул Кароол дөбө каланын борбордук бөлүгүндө аймакташ жайгашкан жай. Шаар тургундары менен меймандары эс алган бул жай таштандыга толуп калган. Мындан улам жаратылыш сакчысы Улан Өмүралиев кесиптештери менен бирге ишембилик кылып тазалашууда. Биз азыр Нарын шаарынын алтын бешигим атында панорамасында турабыз. Жеңге келгенде акыбалын көрүп зээнге ишти болуп турат. Ушул жакта эки чет мамлекеттен келген туристтер деле, өзүнүн жарандар деле ушу тазалыгын сактап, ушу бияктагы таштандылардын баарын келип эс алып кетсе дагы артынан калдыктарын, таштандыларын, баклашканын, чүпүрөктөрдүн, ар кайсы кагаздардын калдыктары турат. Ошонун баарын тазалаганга туура келип атат. Кадыракун Базарбаев атындагы Каратал Жапырык мамлекеттик жаратылыш коргоонун жааматы таза тоолор акциясынын алкагында Кароол дөбө аймагын иретке келтиришти. Бул иш-чара негизинен өсүмдүктөр дүйнөсүн жана жаныбарлар дүйнөсүн сактоо, аларды көбөйтүү максатында белгиленип келет. Анан ошол иштин алкагында бүгүнкү күндө биз экология тармагындагы кызматкерлер бүгүн Нарын шаарынын четиндеги ушул жерге атайын ошол иш-чараны өткөзүп жатабыз. Мындан сырткары жаратылыш коргоочулар калк арасында табиятка аяр мамиле кылуу, тазалыкты сактоо жана жашылдандыруу, көрктөндүрүү иштерине активдүү катышууга чакыруу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Бүгүнкү иш-чарабыз жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин 320 буйругу негизинде 13 декабрь 23-жылы чыккан бул тоолорду 5 жылдык өнүктүрүү жылына карата жол картанын негизинде президенттин жарлыгы чыккан, кабинет министрликтин тескеребесине чыккан, ошонун негизинде көп иш-чаралар бар. Иш-чаралар ичинде таза тоолор деген акция бар да. Ушу таза тоолор акциясында азыр Нарын регионалдык башкармалыгы, Нарын мамлекеттик корук, Каратал Жапырык мамлекеттик корук, Салкын-Төр мамлекеттик жарыш паркы болуп биргеликте ушу таза тоолор акциясынын алкагында иш-чара жүргүзүп атабыз. Нарын шаарынын Нарын алтын бешигим деген панорамада жүрөбүз. Ошо тазалап иштөө жүрүп атат. Тазалык ар бир адамдын короосунан башталып коомдук жайларда уланат. Андыктан жерибиздин тыккан жана кооз болушуна ар бирибиз тазалыкты сактоо аркылуу кошолу. Наргиза Жумадил кызы, Жеңиш Абдылдаев, Элянура Ахматбекова, Нарын жаңылыктары.